Саясий илимдердин кандидаты профессор Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы бүгүнкү иш-чаранын сыйлуу конокторун тосуп алууда. Майрамдык иш-чара күн менен түн тогошкон 21 март Нооруз майрамына карата уюштурулду. Bir жаздын белгиси болгон bir Нооруз майрамында майрамдык маанай тартуулайлы деп ушу элеттик биздин мекенчил атуулдарыбыз менен эмгек кылып аткан биздин иштерман ошо кыргыз элинин каймактарын бүгүн ошо өзүбүздүн залкарлар менен ушул жерде чогултуп бир жакшынакай ыр майрам тартуулап жатабыз десек жаңылышпайбыз. Анан эми майрамда мен жалпы кыргызстандыктарга учурдан пайдаланып бир ушул майрамыбыз кут болсун демекчимин. Бардыгыбызга ден соолук, узун өмүр тилейм. Ошону менен бирге эл журтубузда тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. 32 жыл Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө иштеп, өлкөнүн коопсуздугу, мекендин тынчтыгы үчүн кызмат өтөгөн Баткен согушунун жоокерлеринин төрагасы Сатыбек Молдалиев кылымдар залкары медали менен сыйланды. Куралдуу күчтөрдүн ветераны жаштарды мекенчилдикке тарбиялоодо кошкон салымы эске алынып, атайын сыйлык алып жатканына кубанып турганын билдирди. 32 жыл кызмат кылдым. Биринчи Советтер Союзунда, Европада, Казакстанда, Россияда, андан кийин Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүндө кызмат кылып, анан аскердик пенсияга чыктым. Бүгүнкү күндө ошол ветерандар менен иштейм, аскер ардагерлер менен иштейм. Жана Баткен согушунун ардагерлеринин төрагасы болом. Кылган ишибиз жаштарды мекенчиликке тарбиялоого кошкон салымыбыз абдан зор. Бүгүнкү ошол медаль бергенде мен абдан сыймыктанам. Себеп дегенде биздин ишти мамлекет таанып билип атат. Салтанаттуу иш-чара Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети, Асылзат Нуру коомдук фонду, Насаатчы эл аралык коомдук фонду менен биргеликте уюштурулду. Өлкөнүн алдыңкыларын, эмгектин мыктыларын, мамлекет үчүн жан уруп иштеген мекенчил уул кыздарын сыйлады. Сегодня наступление весны. Весна – это обновление. Обновление не только природы, но и человека. И вот поэтому организаторы этого сегодня мероприятия проводят мероприятие, посвященное Ноурузу и Международному году горного устойчивого развития. Организаторами является Демократическая партия женщин Кыргызстана, общественное объединение «Насаатчы наставник», а также Асылзат Нуру. Сегодня приятно, что будут вручены награды самым активным женщинам, самым работникам, которые заслужили по достоинству данные награды. Мероприятие, которое проводится не единожды у нас в республике, является заслуженный работник Государственной службы Кыргызстана, кандидат политических наук, профессор, доцент Джумаева Роза Раджаевна. Бүгүнкү майрамдык иш-чарада билим берүү, саламаттыкты сактоо, агрардык тармак, куралдуу күчтөр, айтор бардык тармактын мыктылары, алдыңкылары сыйлыкка ээ болду. Мен ардактуу мугалим деген наамды алганы турам буюрса, мен өзүм мугалим болуп иштейм. Байнантоновка мектеп гимназиясында көп жылдан бери эмгектенип келем. Окуу тарбия бөлүмүнүн башчысымын. Ушундай элине, балдарга талим тарбия берген, элине кызмат кылган адамдардын эмгегин жогору баалап уюштуруп жаткан бүгүнкү уюштуруучуларга чоң ыраазычылык. Мына маанай жакшынакай, ушул жерде чогулган элдин көңүлү дагы эң сонун бүгүнкү бир жаз күнүнө окшошуп турат. Токчулуктун, мол түшүмдүн, ырыскынын майрамы катары белгиленген Нооруз майрамына карата уюштурулган иш-чарада атайын ак дасторкон жайылып, сыйлык ээлери сый урматка татыды. Аны менен катар маданий программада орун алды.